Ondan başka 3 milyar so'mlik veksel bağlı kagaz alıngan bir kazak jigitine, kazak gражданine оформить etilgen. Mına keyin oşonu İbrahim'den ketkenden keyin şu bay bolup ubagında falşifik eкен dep turup işte cevap koştu. Falşifiklerini oşo kazaka berip koyganmış. Egerde kalgan 3000'dün bardığın toluk açkanda emniler çıgat ele bir Kuday bilet. Oşol 20 kutuşanın içine kança akçak muvayet etilgeni men jana kitebimde жаздым. Kayaktan gelgen, kantip bir günde gayrı tar ketişken, kayaklarga ketken. Meni janagı unчукпай koyup kolum jok tekidip okudular, ben nomurundan beri, çisosundan beri жазып atam. Bu 20 kutuşadan çıkan dersi. Kim toskolduk kıldı şunun açılışta? Kalgan kutuşaların açılışta. Kalgan kutuşanın açılışında mına İbrahim ketkendeyin toktoldu da bardı. Конечно, o bardık vakti ökmöttü müçeleri karşı boluştu. Oy bular investorlar mitingge çıkıp atat, mintiп atat, tegintip atat degen nerse menен toktoldu. Andan başka biz 7 aprildagi menin demilgen menen biz 2005 Mart revolюциясынан keyin men bilem de. Menin demilgen menen moratoriya жарыяланган. Bilesiңер. Küple продажа токтосын, недвижимдик оформление болбосун эгер болсо дагы başka prokurorun ruhsatı menen bolsun dedi. Salyanıvalar preform etip koygandan Kiyevskiy'deki 74 oşol wagt bolot. Men bir so'rayingizga. Birinchi so'ram ошол жанагы баалуу кагаздардын фальшивка экенин доказать этиш үчүн ошол маалда эмне үчүн комиссия түзүлүп, элге жалпы бир жыйынтык беришкен жок. Экинчи сурам жанагы Атамбаев менен Отунбаеванын революция болгонго чейин Жалалатта жолугушуу болгон ошол экөөнүн бир ортосундагы мамиле болуп бир келишимге келишкен деген ойго сиздин оюңуз кандай? Kutuşan boyunca sebebi men aytpadым, 27-yıldan konstitusiya kabul alıngandan keyin men kurator bolbой kaldım, sot prokuratörü болуп тийишемже. Отунбаев өзү kurator болуп kaldı, как президент катары. Ошондуктан бул иштер эмне үчүн жабылып kaldı, андай болуп kaldı, men мамилем жок болуп kaldı. Аста ошондой болуп атты. Бектазар бийлик ишпесин, июнь окуясына тияктан өзбек туугандар чыкты, Бектазар эле соттосуп атат. Бияктан бизнесмен, интеллигенттер чыкты, Бектазар эле бизди мынтип атат. Ошондон кийин мага МВД кызыйын бергенден кийин мен июндун аягы, июлдан баштап мен куратор болбой калдым. Ошон үчүн биле албайм. Аны жакында кийин иши жок жүргөндө китеп жазып атканда изилдедим да ушундай бир 3 миллиарддык вексель чыкты эле. Эмне болду экен деп билсем, ал фальшивый экен, аны казактардын өзүнө берип койгонбуз дегенди уктум ошо. Отунбаев менен Атамбаев Кадыржан Батыровдун кези. Алардын жолукканын мен айта албайм, бирок бир фактыны билем. 19-майда биз түштүктө мына Бактыбаев, мына Бектур Асанов болуп иш козгоп, 13-нде 14-майда иш козголду Батыровдорго. Аны кармай албай, анан буякка кирсем, ал буякта жүрбөйбү дейт. Анан уктум ошол жактан биз Отунбаевга кабыл алды деп. Бул факты мен Отунбаевга ушундай калып катуу тийдим, биз тиякта кууп жаныбызды рисковать этип жүрсөк, сиз кабыл алыпсыз деп катуу тийдим, аябай катуу кыйкырдым. Мен ороймун да, билесиңер да. Зыркылдаттым эле багыш, ыйлады дагы. Мен тойдум силерге. Бирөөгөн кабыл ал дейсиң, бирөөгөн кабыл алба дейсиң. Мен силер менен деп туруп, ыйлага бойдон эшикке чыккан. Факты болгон. Анда Отунбаев Батыровдун кези. Анан мага айтты, ким кабыл алды десем, айтты. Мына ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кабыл алды деп. Текебаев, Атамбаев, да бир тобу кабыл алды деди. Мен кабыл алдым. Бир топ өзбектерди кабыл алдыр. Бир топ. Ошонун ичинде Салахудинов да бар экен, Абдырасилов да бар экен. ИТО ошол күндөрү паспортто берилген буга, дип паспорттагы. Анан кийин ылдый түшүп кеткенден кайра чакырып келип, мен кечирим сурадым дагы. Болду, тойдум силерге. Өзгөр ишти жүргүзөлү деп мен кетип калдым. Мына ушундай факты болгон. Кимдин өтүнүч менен дип паспорт берди? Эми аны кийин айтпады жана Байсалов деген Байсалов, Эдил Байсалов катында жүрбөйбү? Паспорт бер деп. Текебаевдин Озеки Кайрылыс боюнча деп жазып бердирип атат. Эдил Байсалов ал убакта Отунбаевдин аппарат башчысы эле бир ушундай болуп иштеп турат. Исаковдун помощниги азыр балбы, Айтонов? Бар показания берип чыгышты. Биринчи расписка кандайча жоголуп кеткен, бул экинчи расписка. Биринчи распискасын бул мындай болгондо, бул акча эки курултайга анан түштүктөр ушундай болгонго байланыштуу ушундай деп чечим алынган. Биз айтканбыз, алдыгы курултайга келгендер расписка жазып бербейт да. Жиндеп туруп алар. Дегенде эч кандай расписканы керек. На всякий случай деп мен
memeke özümün baldarıma aytçım. Raspikal toğla, nafisek usul. Çerkenden bir böyle olup yol yürümeydi. Oşondan keyin ana birinci originalı birinci mağa bergeni какой-то жок болуп кетти окшойт. Билбей калдык. Анан кийин таппай калганда эне кайра жазып бер дедик. Бул бала азыр ошо расписка жазып бердим деп айта алабы бирге прокурор? Сурак бербеди кече мурза күнү, наркы жума күнү. Алганбыз деп айтышты. Эми алганбыз дейт да эмне кылат эне. Исаков деле тирүү турбайбы? Мен айтпайм, парламенттен кыйгыл. Парламент болсун мен айтып чыгам деп атат алар. Единственный вот сооронбай эмне дейер экен ошону күрөдү. Эми чотонуп апарып бергенде сооронбайга. Ойносо сооронбай ойношу мүмкүн азыр. Gezdi gubernatör болду. Элдик курултайдын өткөн жөнүндө маалымат үчүн анда бул акча толугу эле Бакиевди оштон кетирүүгө жумшалган турбайбы? Ошон үчүн мен айтып атам да, бул максаттуу жумшалды. 13 апрелде Бакиевдер Жалал Абадтан элдик бийликти кууп чыккан, биз базар коргондо элдик курултай өткөрдүк. Асылбек Текебаев базар коргон, ошондо мен губернатор кылып Бектурду сунуштап дайындаттым. Билесиңерби ошондо кандидат болуп губернаторлорго кимдер келген да? Батыров турган. Мен губернатор болом деп. Кайсы партия колдобой келди мен билбейм. Жээнбеков Жусуп турган губернатор болом деп. Беченов турган, Бектур турган. Бектур Асанов. Шакиров ошол убакта губернатор болуп турган. Мен барып туруп, мына убактылык өтмөк Бектур Асановду сунуштайбыз деп туруп, дооско койдуруп туруп өткөрүп кетип калган. Курултайда бул киши шайланган. То есть Жалал Абадка кеткен курултай өттү, анын эртеси күнү. Анан кийин Бакиевчилерди кууп чыгып Бектур кайра отурду. Бирок бул акча бир эл ошого эмес. Андан кийинки майдагы согушка 15-майда дагы бар эл албады булар. Кайра дагы ушул элдер бир нече ошол оштогу Жалал Абадтагы сычкага пайдаланган. Ошол эле балдар кайра барат, кайра коргойт, кайра тигилери эйлейт. Бир эле күнкү курултайга эмес. Дакаса пайдаланышты бул балдар акчалар. А оштогусун Сооронбай пайдаланды. Себеби мен түндө бошко бардым. Бакиев эртең менен келмек, резиденцияга отурмак, Мырзакматованы отургузмак. Мен түнкү саат 4-тө бардым, такси менен. Мырзакматов менен сүйлөштүм. Бакиев качып кетсе сен кетесиңби? Мен сен каласыңбы экен бергем. Ойлон андан көрдү. Анан китебинде жазбады бара. Бектуров менен жолуккандан кийин мен ушундай чечимге келдим дагы элге кошулдум деп. Ошентип Мырзакматов дагы бизге кошулуп кеткенде негизинде Бакиев отура алган жок. Аны билесиңер, телевизордон көрдүңөр 14-түндө биз аерге отургузбай аны кууп чыктык. Аерде Мамановдун балдары, Жээнбековдун балдары мына Асылбек, Жээнбеков старшийдин балдары, Мырзакматовдун балдары, Курсаттын балдары, Каракөлдөн, Алайдан келген элдер отпор берип кууп чыгышты. Мына ошолордун курсак-пурсагына кеткен акчалар курултайга өткөн. Бирден суроо, вактылуу өкмөттүн жыйындары өткөндө Алмаз Шишевич катышпачу экен, эмне себептен? Же бардык жыйынга катышты? Ошол үчүн мен айтып атам да, сен жыйынга келбесең эле, билбесең эле ушу койду келди пресс-конференция бере бересиңби? Ячейкеден табылган акчаларды да баа биз бөлгөнүбүздө катышкан эмес да, кийин анан Сарыев экөө бөлүп алып туруп, беш Кыргызстанга кыйкырып жүрбөдүбү бул? Бул өзү элчи эмес. Эмне үчүн? Кайдан билер? Кайдан билер? Ана Отунбаева да айтпады Сокулукта. Өзү келбесе эле эмне экен, билбесе экен. Бул туура эмес. Биз бөлгөнбүз вакыт өкмөт чечим менен деп айтып. Ооруп калды деп справка коюш керек. Өзүнөн сурагылачы баары. Бир жолку эмесинде деген ал воскресенье күнү журналисттерди чогултуп алып, менин жашоом угрозада турат, эртең даже тирүү чыкпай калышым мүмкүн деген бир жыйын өткөрдү эле. Бул жөнүндө кандай бул эмнеге ошондой эмеге барды? Эми анысын айта албайм, мен көбүнчө түштүктө жүрдүм, мына менин помощниктерим айтты. Мен 8 жолу бардым ошондо. 8 жолу түштүккө бардым. 8-дин 4 жолу машинеси жок, телефонаты жок, много эле балдар менен такси менен барып жүрдүм. Июнь окуясына кайда эле Алмаз Шишевич? Июнь окуясында да кайда экенин билбейм. Мен 10-унда кеттим, 16-сында келдим да. Келсем ал жок экен. Айтышты, жок, чыккан жок деди. Отунбаев айтты чыккан жок. Анан 17-синде Отунбаев пресс-конференция бергенден кийин пайда болду.